Салам Экрам. Салам. Биз бир канча видео тарттык айтиге кызыккандар үчүн. Анан көптөгөн айтидеги позицияларды түшүндүрүп кеттик. Бирок ошол эң негизги баары билип угуп азыр тренд болуп аткан программист деген позицияны жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрө кетели бүгүн деп. Ошол биринчи суроом, программист деген ким өзү жөнөкөй сөздөр менен? Башка бир видеодо да кыскача айта кеттик эле. Программист деген бул учурда сиз күндө колдонуп аткан лифтти, Инстаграмды же банкоматты программалаштырган адис деп айтсак болот. Азыркы учурда заман аябай тез технологиялашып, дигиталдашып аткан учуру. Ошондуктан азыр робот пылесостон тартып кир жуучу машинага чейин, сиз такси чакырган тиркемеден тартып күндө караган Инстаграмга чейин биздин жашообузду оңойлоштурган бул инструменттердин баары программа, аларды да программисттер жазат. Программисттин негизги иши бул код жазуу. Программисттер да өз алдынча ар түрдүү категорияга бөлүнүшөт эмеспи? Ошолор тууралуу да айта кетсең. Программисттер алгач программанын кайсы тарабында иштегенине жараша үчкө бөлүнөт деп айта алабыз. Бул жерде кайсы тарабы дегенде, мисалы бир программанын колдонуучуга көрүнгөн жана көрүнбөгөн жактары болот. Ошондо фронт-энд дегени бул колдонуучуга көрүнгөн жагы дегени. Сиз мисалы экранда көрүп турган жана текст бокс, атыңызды, жөнүңүздү жазган жер, кнопкалар, ушул жагында иштегендерге фронт-энд программисттер деп коет. Андан кийин бэк-энд программисттер бар. Алар сиз көрбөгөн программанын сиз көрбөгөн жагында иштейт. Бул эмне дегени? Бул мисалы сиз Facebook'та бирөөнү дос кылып кош деген кнопкага басканыңызда аркада программа датабейске, база данныйлар сакталган жерге барат. Ал жерде эки профилди бири-бирине кошот. Ушул көрүнбөгөн бүт иштерди жасаган кишилер бар. Булар бэк-энд программисттер. Андан кийин full stack программисттер бар. Full stack программисттер бэк-энд жана фронт-эндти чогуу алып кеткен программисттер. Мындан сырткары программированияда багытына жараша да аябай көп түрлөрү бар. Мисалы веб-сайт жасаган программисттерге веб-разработчик, веб-программисттер деп коет. Андан кийин мобилдик тиркеме жасаган программисттерге mobile developer деп коет. Мисалы андан сырткары оюн жасагандар бар, game developer. Андан кийин мисалы embedded developer деген бар. Булар мисалы лифт жана робот пылесос, ушул сыяктуу мисалы холодильник, ушул сыяктуу буюмдарга программа жазган кишилерге айтылат. Булардын аябай программисттердин аябай түрү көп. Ошондуктан сиз мисалы өзүңүз кызыккан багытта ошол багыт үчүн керектүү тилдерди үйрөнүп программист болуп иштей бересиз. Андан тилдерге жараша да бөлүнөбү? Ооба, программалоо тилдерине карата ар бир программисттин билген 2 же 3 же андан көп программалоо тилдери болот. Мисал келтире айта турган болсок, JavaScript, Python, Ruby, C++ сыяктуу. Мен мисалы C#, .NET программисттердин катарына кирем. Ушул 10 жылдан көп убакыттан бери иштеген дээрлик бардык проекттерде C# тилин колдоном. Эми тоготер жерине келсек, кимдин кайсы тармакка жөндөмү бар, бэк-эндпи же фронт-эндпи, кайсы тилде жазам сыяктуу көп суроолор туулат да программист болгусу келгендерде. Мисалы сен C#ты кантип тандап калгансың? Анан бэк-энд жагында көбүрөөк иштейсиң, мен билишимче. Аны кантип чечтиң эле? Мен мисалы бэк-эндте иштегим келет деп. Жакшы суроо аябай. Мен C# кантип тандап калгам? Мен университетте C# тилинде сабактарыбыз болгон. Бирок андан мурда мен мектепте жүргөн учурда олимпиадаларга катышчу элем программалоодон. Ошол убакта биринчи QBasic деген тил менен үйрөнүп баштагам программалоону. Андан кийин Pascal деген тилге өткөнбүз. Андан кийин дүйнөлүк олимпиадага катышканда C++ тилинен үйрөнүп, ошол менен барып катышкам. Андан кийин университетке келип C# тилинде үйрөндүм. Андан кийин PHP'ни үйрөндүм. Андан кийин бүтүрүүчү тест проектибизди Java'да жазганбыз.
Андан кийин университетти бүтүрүп кайсы тилде улантсам деп көп ойлондум. Анан көп шериктерим Java'ны тандап кетти. Java'да көп проекттер бар деп, көп иш мүмкүнчүлүгү бар деп. Андан кийин мен C# мага мурда C++тан келгеним үчүн C# көбүрөөк жакты мага өзүмө. Ошондуктан андан кийин C# дагы көп иш мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Ошондуктан C# тандадым. Бекенд жагы? Эми экинчи сурооңа келсек, кантип бекендти тандап калдым. Мен биринчи университетти бүтүрүп иштеп баштадым. Андан кийин биринчи кирген ишим веб-дизайнер иши болчу. Ал иште 2 жума иштегем. 2 жума ошол бир торт саткан жерге веб-сайт жасаганбыз. Анан кийин күндө кылган ишим келип ошол сайттын дизайнын жасап, жакшы бир дизайн, мындай колдонуучу бирөө кирип караганда көзүнө жага турган ушундай бир дизайн жасоо болчу. Анан келип жана компаниядагылар карашып, могу жерин фонтун өзгөртөлү, могуну чоңойтолу, кичирейтели, могунун түсүн өзгөртөлү деп ушундай айтышчу эле. Анан кийин 2 жума иштеп, ал иш мага туура келбешин ошол жерде сездим. Бул дизайн иштери мага туура келбейт экен деп. Андан кийин башка иш караштырып баштадым. Башка компанияга ишке кирдим, андан кийин иш издеп. Ал жакта көбүнчө ошол бэкенд иштерин жасачубуз. Database база данныйлар менен desktop application аябай көп дата болчу. Андан кийин ошол иш мага аябай жакты өзүмө. Мындай жасаганда дагы кандай айтсам, мындай өзүмө жагып кылган ишимен удовольствие алып дегендей. Ошол иште 3 жыл иштедим. Андан кийин башка компанияга өттүм. Ал себеби биринчи ишимде desktop application'дар жасачу элек. Мен анан өзүм веб программист, анан ошол жакта да тажрыйба кылыш үчүн башка компанияга өттүм. Ал компанияда веб проект жасадым, мобиль проект жасадым өзүм. iOS жана Android'ке кичинекей чакан программа жасадым. Ошолордун баарын жасап көрүп, ал жакта full stack позициясында иштедим. Ошолордун баарын жасап көрүп, андан кийин өзүм түшүндүм, ушу мага көбүнчө бэкэндте иштеген жагат экен. Бүгүнгө чейин болсо көбүнчө full stack программист болуп иштегем. Азыркы учурда да full stack. Бирок full stack деген менен ишимдин 90% бул бэкэндте. Азыр YouTube, Udemy сыяктуу платформаларда миңдеген маалымат булагы, код жазганды үйрөтүүчү курстар, буткемптер бар. Алардын ошол кыйын болгону аз келгенсип, анын башынан эле мен кайсыны тандайм деген суроонун өзү кыйын да негизи. Мисалы азыр сен мурунку жобоңа карасак, сен C# анан бэкэндти тандадым дегениңин өзү эле бир канча жылды алат да, бир канчачы. Азыр мисалы тездештирилген курстар, буткемптер менен программист болгусу келгендер бар. Анан аларда суроо туулат да, мен ошол азыр программист болбогон үчүн кайсы тил мага жагат, кайсы тармак мага жагат, ошолорду билбейм. Кантип башташым керек мен бул код жазуу дүйнөсүнө? Код жазуу дүйнөсүнө кирип, бир курсту тандап, курста окуудан мурда биринчи сиз мага код жазуу жагабы деген суроого жооп беришиңиз керек. Мун үчүн бул өтө оңой. YouTube'дан любой бир JavaScript'те мисалы код жазган, эң оңой программаны жазган бир видеону ачып, сиз да компьютериңизди ачып, ошол нерсени жазып көрүңүз. Сизге жакса, андан кийин бир курс же бир тилди үйрөнсөңүз болот. Экинчиси бул кайсы тилди тандайм. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда эң эле көп курстар JavaScript жана Python үчүн көрүшүм боюнча. Андан кийин IT-ге байланышы болбогон бир кишинин отуруп эң тез код жазып, ал кодду иштетүүсүнө шарт түзгөн эң оңой тил бул JavaScript жана Python болуп эсептелет. Себеби C# Java сыяктуу тилдер үчүн бир канча кошумча программаларды, тулдарды курушуңуз керек компьютериңизге. Ал эми JavaScript же Python үчүн керек эмес. Ошондуктан менин кеңешим C#, JavaScript же Python курстары менен баштап, андан кийин карьераңыздын кийинки жылдарында
башка тил мисалы сизге туура келип атса, аларга өтүп кетсеңиз болот. Ал эми фронтенд жана бэкенд жагын кантип тандаш керек? Фронтенд же бэкенд жагын мисалы сиздин колдонуучуга көрүнгөн жактары менен иштегиңиз келсе, же дизайнга кызыксаңыз, бир веб-сайтты же бир программанын дизайнын могу жерин минтип койсо жакшы болот экен деп ушундай бир кызыгыштарыңыз болсо, анда фронтенд тандасаңыз болот. А бирок сиз арка жакта болуп аткан иштерге кызыксаңыз, мисалы Google'да бир нерсени издегенде жанына жазып коет эмеспи, мынча миллисекундада келди бул результат деп. Ошол жактары кантип издеп атат экен, ушунча миллион датанын ичинен кантип ушунча тест таапты экен деп, ошол нерселерге кызыксаңыз, анда бэкенд жагына тандасаңыз болот. Код жазууну үйрөнүү үчүн кандай жөндөмдөр керек сенин оюңча? Мисалы, адамда кандай жөндөмдөр болуш керек? Код жазууну үйрөнүү үчүн биринчи орунда бул сиз өзүңүз жеке интернеттен бир нерсени издеп табышка жөндөмдүү болушуңуз керек. Изилдештирүү жагы аябай күчтүү болуш керек. Андан кийин экинчиси англис тили болушу керек, себеби 90% маалымат англис тилинде. Андан кийин үчүнчүсү бул жаңы нерселерди үйрөнгөндөн тажабаган киши болушуңуз керек. Эгер жаңы нерселерди үйрөнөр мен тажадым болду, үйрөнгүм келбейт десеңиз, анда код жазуу же программист болуу сизге туура келбейт деп айтат элем. Дагы эмне айтса болот? Аналитикалык ой жүгүртүү. Аналитикалык ой жүгүртүү керек. Андан кийин логикалык суроолорго эгер жөндөмүңүз болсо, ал дагы плюс. Код жазууну үйрөнүү үчүн сен мурунку жооптордо да айта кеттиң, ошо YouTube'дан ачып эң жөнөкөй программаларды жазып көргүлө депчи. Ошол жөнүндө айта кетсең, мисалы, эч такыр билбеген адам мен каерге код жазам дейт да, мисалы, Word'ду ачып жазамбы же кандай, мисалы. Бул күлкүмүштүү суроо эмес да, билбеген адамдаргачы, программисттерге күлкүлүү болушу мүмкүн, бирок мисалы Python'да жазып көрөйүнчү мен Hello World деп. Ошону кайсы программаны түшүрөм, мисалы, компьютерге. Анан ошол YouTube'дардан алган, мисалы, сабактар жетиштүү болобу башында? Бул суроо күлкүмүштүү эмес, негизи аябай мындай маанилүү суроо. Мисалы, Python код жазуу үчүн Python программист биринчи, мисалы, PyCharm сыяктуу код жазуу эдиторлорун колдонсо болот. Python үчүн PyCharm бар, башка тилдер үчүн, мисалы, азыр эң кенен колдонулган бул Visual Studio Code деген эдитор бар. Мисалы, PyCharm'ды курганыңызда, ал аркада автоматически Python'ды да курат. Сиз PyCharm'ды куруп, ачып, ал жерге Python кодуңузду жазып, иштетип, результатын көрсөңүз болот. Мисалы, JavaScript үчүн мен азыр 3 түрдүү жолун айтып кетем. Биринчиси бул Node.js-ди куруу. Компьютериңизге Node.js-ди курасыз, андан кийин JavaScript кодуңузду жазып, Node.js аркылуу иштетсеңиз болот. Экинчиси бул ар бир браузердин, веб-сайттарды ачып караган программаларга браузер деп айтылат. Мисалы, Google Chrome, Internet Explorer сыяктуу. Азыр Microsoft Edge бар. Мисалы, ар биринин developer консолу болот, developer tools'тары. Ошол developer tools'ун ачып браузерден, ал жерде консолуна JavaScript кодуңузду жазып, иштетип көрсөңүз болот. Анан үчүнчү жол бул онлайн JavaScript, мисалы, ар бир тилдин онлайн компайлерлары болот. Мисалы, JavaScript үчүн jsfiddle.net деген сайт бар. Калтырып кетебиз линкин. Ошол сыяктуу сайтка кирип, JavaScript кодуңузду жабыштырсаңыз, койсоңуз, ошол жерге ал run деген кнопкага басканыңызда результатын көрсөтүп берет. Бул өтө оңой. Дагы башка түрлөрү да бар. Аларды сиз өзүңүз YouTube'дан же башка маалымат булактарынан карап көрсөңүз болот. Түшүнүктүү. Демек, код жазган эдиторлорду ошол видеолордон карап настраивать этип, анан ошол жактан үйрөнсө болот экен да. Ооба. Аларды үйрөткөн YouTube'да аябай көп англис жана орус тилдеринде булактар бар, каналдар бар. Акыркы суроо, мисалы, сен bootcamp ачсаң, бир курс ачсаң, программалоону үйрөтүп турган,
Эң биринчи кайсы темадан баштамаксың? Мен мисалы программалоо боюнча буткемп ачсам, биринчи күндү сүйлөшүү сабагы кылмакмын. Азыр бүт эле курстарда айтинин жакшы жактары айтылып келип атпайбы? Айлыгы жакшы, дүйнөдө бүт каалаган өлкөдө иштесе болот, шарттары жакшы деп. А мен болсо биринчи сабакта ошонун кемчиликтерин айтып кетмекмин. Мен мисалы өзүм тажрыйбаман чыгып, 10 жылдан көп убакыттан бери иштеп атам. 10 жыл тажрыйбам болсо дагы күнүмдүк жаңы нерселерди үйрөнүшүм керек. Ушул 10 жыл үйрөнгөн нерсем жетпейт мага ишимди улантып кетиш үчүн. Ушуларды бөлүшүп, тынымсыз үйрөнүүгө даярсыңбы, бул нерседен тажабайсыңбы деген суроолорду бермекмин курска келгендерге. Ушул суроолорго ооба мен кызыгам, мен улантып кете алам деген кызыгуусу болгондор менен улантмакмын. Андан кийин жок, мага туура келбейт экен дегендерге акчасын кайтарып бермекмин. Рахмат.